Нурпресстин жаңылыктар түрмөгү саламатсыздарбы? УКМК тарабынан элиталык эскорт жана интимдик кызматтын уюштуруучусу кармалды. Ал 18 жаштан 25 жашка чейинки жаш кыздардан, ошондой эле социалдык тармактарда популярдуу болгон белгилүү адамдардан жана блогерлерден турган интернет группалар тармагын уюштурган. Андагы эскорт кызматтарынын баасы 1000ден 10.000 АКШ долларына чейин бааланып турган. Ошондой эле кармалган жаран кыздардын Дубай аймагына жана коңшу республикаларга интимдик кызмат көрсөтүү үчүн баруусун уюштурган. Учурда соц тармактар аркылуу акча тапкан шылуундар 1000 деп саналат. Мисалга, өткөн жылдын апрель айында Нори Принцесса аталышындагы телеграм каналдын Баңгизат тараткан жумушчулары кызыл жаян болуп таяк жеген видео тарап, коомчулукта талкууга алынган. Тиешелүү органдар бул боюнча тийиштүү чаралар көрүлүп, мындай каналдар жабылат деген эле. Бирок ушуга чейин эле көчөдө Баңгизат таратып жүргөндөр бар экен. Ага мисал Бишкекте түнкү клубтарга Баңгизат ташыган курьер кармалды. Анын жанынан жалпы салмагы 1 килограмм 110 граммды түзгөн 6,5 миллион сомго жакын мефедрон заты алынган. Мындан улам Бишкек шаарындагы 4 түнкү клубта тергөө жана издөө иштери жүргүзүлгөн. Жыйынтыгында айрым клубтардан белгисиз жыты бар бир нече таңгактар табылган. Ошондой эле 11 февралда Баңгизат сатууга шектелип 19 жаштагы жаран кармалган. Ал милицияга тасмага оролгон белгисиз затты өткөрүп берген. Андан тышкары ушундай эле заттар катылган 24 жерди көрсөткөн. Акыркы жылдары Бишкек шаарында меф, соль, скорость сыяктуу психотроптук баңги заттар активдүү тарай баштады. Эксперттер бул заттар өсүп келе жаткан муундун ден соолугуна өтө зыян келтирерин айтышууда. Үстүбүздөгү жылдын 19 январында Бишкек шаарынын Октябрь райондук соту Сокулук районуна караштуу Кызыл Туу айылдык кеңештин депутаты Тайыр Эгембердиевди УКМКнын Чүй облусу боюнча башкармалыгынын тергөө кызматынын өтүнүчү менен 2 айлык мөөнөткө СИЗО 1-ге камаган. Ага Кыргыз Республикасынын кылмыш жазык кодексинин 209 алдамчылык жана 379 документтерди жасалмалоо беренелери менен айып тагылган. 8 февралда Эгембердиевдин жактоочусу тарабынан берилген апелляциялык даттануусу Бишкек шаардык сотунда каралып, Бишкек шаардык Октябрь райондук сотунун 19 январда чыгарган чечимин күчүндө калтырды. Эч кандай өкмөткө зыяны жок болсо, эч нерсеси жок болсо, туруп эле камалып калды. Мен таң калып атам да. Мына мен өзүм айылдын тургунумун да ошо. Анан кийин ушу бул чет эле келди, баарыбыз эле келмекпиз. Зыяны бир тийбеши. Если зыяны тийбесе, муну билбейм, өзү тиги кийин биздин депутаттардын председатели келбейт болчу, жанагындай бүт бар, жанагындай характеристика бербейт болчу туурабы? Биз буну бала кесебинен билебиз да, бул чөпкө да зыяны жок бала да. 5 баласы бар, бул ушу жашында 5 баланы багыш деген деле тамаша эмес да. Бул эним айтып кеткендей, канча деген адам турат ушул жерде. Дагы канчасы калып калды. Просто биз эми уят эми баарыбыз барганда деп биз ары же болбаган эми айыл полностью 2 айыл керек болсо келет. Ошо 4 айлык 4 айыл бар, бүт эле келе турган. Мулардын эми андай бала эмес, мындай андан ошондой күтө тургандай. Баары эле эметип турат, бул кандай деп. Биз деле бүгүн ойлогонбуз, ошо бошотот го. Үй камагынан, эң жоктон үй камагынан бир тергөө жүргүзсө болот эле да. Эч кандай күнөөсү жок эле апарып салып да азыр. Кызыл Туу айылдык кеңешине 20 жылдан бери депутат болуп келе жаткан Тайыр Эгембердиевди тарапташтары колдоо максатында шаардык сотко келип катышып, бул коюлган айыптарга такыр макул эместигин жана дагы эч кандай далилдер жок экенин билдиришти. Алардын айтымында Эгембердиев депутат болуп жүрүп, айыл элинин бир топ көйгөйлөрүн чечип берип гана койбостон, карапайым калктын маселелерин чечүүдө шымаланып киришип жүргөн атул экенин баса белгилешти. Ошону менен бирге Эгембердиевдин жакындары президент Садыр Жапаровка жана УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке бул маселени өз көзөмөлдөрүнө алууну суранышты. Биринчи санкциясын Бишкек шаарынын Октябрь райондук соту камакка алып коюптур. Эми биз айылдаштар мынакей Кызыл Туу айыл аймагы жалаң бир эле айыл эмес, 6 айылдан келген тургундар турабыз баарыбыз. Эми Тайырдын турган басканын, бул баланын иш аракеттерин, кыймылын баарын билебиз. Анан ошо кылмышка барды дегенге биз ишенбейбиз. Биринчиден. Экинчиден ошо камакка алынуусу боюнча бүгүн адвокат менен чогуу кеңешип кайрылдык элек, үй камагына бошотуп берилсин. Бирок сот биздин сураныш боюнча
көңүлгө албай камагын өзгөртпөй койду. Анан ошо бийликке кайрылат элек, ошо айылдын тургундардын атынан, өзүбүздүн атынан ушуну калыс, ишти калыс карап берсеңер. Бул балабыздын эми үй бүлөсү бар, өзү Баткендин согушуна катышкан жигит, иштеген жери бар, 5 кичинекей баласы бар. Анан кийин ошо сотко чейин үй камагына деле бошотуп койсо деле болмок. Эми ошо бийликке, жогорку бийликке кайрылабыз, ушуну так карап, калыс карап берсеңер. Садыр Жапаров сизге кайрылат элем, Ташиев сизге кайрылат элем. Бул инемди жөн эле кармап атышат да, эч эмеси күнөөсү жок берди. Таза иштечи, таза жүрчү, 4 сазы депутат болду, Баткенге согушка барып келген, дале иштеп атат. Бирөөнүн даже 1 сомдун акчасын алчу эмес. Ушу эмен маселени чечип берсеңиз жакшы болот эле. Мен эжеси катары, энеси деле болуп калдым, энеси катары силерден суранат элем. Ушуну карап, акыйкат кылып, ушуну чечип берсеңер жөн эле отурат да. Кыргызстанда мындан ары жогорку окуу жайларына тапшырган абитуриенттер кыргыз тилинен милдеттүү түрдө тест тапшырат. Билим берүү министрлигинен билдиргенде тиешелүү буйрук 7 февралда чыккан. Ага ылайык мындай талап бардык окуу жайларына тиешелүү болот. Тил боюнча тест абитуриенттин мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктайт жана жогорку окуу жайларына тапшырууда сынактын жыйынтыгына таасирин тийгизбейт экен. Бирок абитуриент мамлекеттик тил боюнча тест тапшырбаса, анда жалпы республикалык тестирлөөнүн негизги жана предметтик тесттердин жыйынтыгы берилбейт. Акыркы убакта кыргыз тилин өнүктүрүүгө басым жасалып жатканы байкалууда. Анткени мындан кийин мамлекеттик тилди ортоңку деңгээлде билбегендер сот болуп иштей албайт. Бул боюнча Жогорку кеңештин депутаты Шайырбек Ташиев демилгелеген. Кыргыз республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө мыйзамга сунушталып жаткан өзгөртүүдө айтылат. Ага ылайык соттор мамлекеттик жана расмий тилди жеткиликтүү билиши шарт. Депутат белгилегендей, соттук жараяндар орус тилинде жүргүзүлүп, жарандар өз укугун коргоо үчүн котормочу алууга аргасыз болуп жатат. Ишке орноштуруу кызматы электрондук форматка өткөрүлдү. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги жумуш издеген адамдар, бош орундар, иш берүүчүлөр учурдагы кесиптик окуу курстар боюнча маалыматтарды камтыган электрондук база ишке киргенин билдирди. Мындан ары жумуш же жумушчуларды издегендер Занятость KG порталынан маалымат алса болот. Ошондой эле жумуш издөөчү порталдан эле электрондук арыз берип каттоого тура алат. Нурпресстин жаңылыктарын YouTube, Instagram, Telegram'дан көрө аласыздар. Нурпресс чындыктын изи менен. Өлкөбүздө адам укугу жаатындагы көйгөйлөр кайсыл бийлик келбесин күн тартибинде турат. Укук коргоочулар канчалык коңгуроо какпасын, укук коргоо жаатындагы иштер алдыга деле жылып кеткен жок. Темир тору артында акыйкаттык издеп үмүт менен жаткандар канча. Дал ошол себептен Нурпресс маалымат борбору тажрыйбалуу юристтер менен биргеликте укуктук талаада иш алып барат. Ошол эле тергөөнүн бурмаланышы, сотко болгон ишенбөөчүлүк жана мыйзамдагы карама-каршылыктарды коомчулукка алып чыгабыз. Эгерде сиз сот, милиция, прокуратура тарабынан укугуңуз тебеленип жатса, анда бизге кайрылыңыз. Талдоочу журналист жана тажрыйбалуу жактоочу юристтер менен биргеликте сиздин укукту бирге коргойбуз. Кыргызстандын 7 дубанын кыдырып, окуянын чоо жайын жеринен чагылдырып иликтөөгө алабыз. Нурпресс чындыктын изи менен.